Кыргызстан гидроэнергетикалык дарамети боюнча КМШда 3-орунду ээлейт. Мунай жана газ кен байлыктары жок өлкө үчүн бул тармак энергетиканын эң башкы өзөгү. Ал эми энергетика мамлекеттин экономикасын өнүктүрүүнүн негизи болуп саналат. Энергетика биздин мамлекеттин эң маанилүү экономикалык жана социалдык тармагы. Сексен беш жыл мурда ВКПнын Кыргыз обкомунун бюросу Фрунзе шаардык электр тармактарын 6 киловольттук чыңалууга өткөрүү, диспетчердик кызматты түзүү, Фрунзе энергосистемасын башкаруу боюнча орган ФОГЕС стресстин уюштуруу жана түзүмүн бекитүү жөнүндө токтом кабыл алат. Ошол документти кабыл алуудан Кыргызстандын энергосистемасынын тарыхы башталат. Энергетиктердин ишмердүүлүгү мамлекетти өнүктүрүүдө олуттуу өзгөрүүлөргө алып келип, Кыргыз элинин тарыхында жаңы доорду ачты десек дагы ашыкча болбойт. Өткөн жылдар аралыгында генерация, өткөрүү жана бөлүштүрүү боюнча кубаттуу заманбап түзүм калыптанган. Жалпы тутумдагы мамлекеттик жана жеке менчик ишканалар курамында 16 миңден ашык киши иштейт. Тармактын түзүмүнө 10 ири жана чакан ГЭСтер, Бишкек жана Ош шаарларынын жашоо ишмердүүлүгүн камсыздаган 2 чоң ЖЭП кирет. Жакынкы келечекте колдо бар ЖЭП жана ГЭСтерди жаңылоо жана нарын каскадында кошумча курулуштарды куруу азыркы 14 миллиард киловатт саатка салыштырмалуу электр энергиясын өндүрүүнү жылына орточо 20 миллиард киловатт саатка жеткирүүгө мүмкүндүк берет. Электр өткөрүү линиясынын узундугу 67200 километр, жылуулук тармактарынын узундугу 454 километр. Киловольттук көмөкчү станциялардын саны 24112 даана. Бүткүл ушул инфратүзүм өнөр жайлык, коомдук, маданий, турмуш тиричилик объектилерин камсыздайт. Жыл сайын өлкөдө жаңы өндүрүш, мектеп, оорукана, балдар бакчалары жана башка социалдык тиричилик объектилер ачылууда. 2015 жылы теле берүүнү санариптештирүү Кыргызстан калкына бүткүл дүйнө жүзүнөн маалымат алуунун жеткиликтүүлүгүн камсыздады. Энергетикалык камсыздоосуз өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүн камсыздоо мүмкүн болмок эмес. Өнүгүүнүн улуттук стратегиясы 2040 программасына ылайык Кыргызстан чөлкөмдөгү эң ири электр энергиясын өндүрүүчү жана экспорттоочу болуп калат. Энергетикалык коопсуздукту жана ар бир керектөөчүгө зарыл энергиянын жеткиликтүүлүгүн камсыздайт. Мындай максаттарга жетүү үчүн тармакты жаңылоо жана санариптештирүүнү жүргүзүү абдан зарыл. Генерациялык кубаттуулукту күчөтүү үчүн бир катар иш-чаралар комплексин аткаруу, жаңы технологияларды ишке киргизүү, электр энергия рыногун жана каржылык чыңдоону жөнгө салуу керек. Бир эле учурда эскирген инфратүзүмдү, эсеп жабдууларын, электр өткөрүү линиясын, трансформаторларды алмаштыруу, жаңыларын куруу зарыл. Бул иштер азыр жүрүп жатат. 2013 жылы датка түштүк электр линиясын ишке киргизүү коңшу өлкөлөрдүн энерго тутумдарынан өз алдынчалыкты камсыздады. Кыргызстандын 10 миңдеген энергетиктери республиканын булуң бурчтарында ушул планды жүзөгө ашыруу үчүн эмгектенип жатышат. Анткени жакынкы мезгилде эле тармактагы кырдаал таптакыр башкача болчу. Көз карандысыздыктын жылдары өлкө бул тармакта кризиске кабылган. Кризисти жеңүү үчүн 2016 жылдын февралында улуттук энерго холдинг түзүлөт. Анын башкы тапшырмасы Кыргызстандагы ар бир үйгө жана ар бир ишканага жылуулукту жана жарыкты үзгүлтүксүз жеткирүүнү камсыздоо болгон. Энергетиканы өнүктүрүү боюнча иштелип чыккан келечектүү программа бирдиктүү стратегия жана башкаруудагы системдик мамилеге негизделген. Бул үчүн өлкөдө энергия өткөрүүнүн өнүккөн тутуму бар. Ал коңчулар мамлекеттердин энерго тутумдары менен бирге аракеттенет. Аларга кубаттуулукту жөнгө салуу кызматын көрсөтөт. Жылына 1-2 миллиард киловатт саат электр энергиясын экспорттой алат.
Өнүктүрүү үчүн зарыл каржылык инструменттерди ишке киргизүү, бул каржылоо принциптери менен булактарын жана тарифтерди түзүүнү өзүнө камтыган татаал процесс. Бул жалаң каржылык же техникалык гана эмес, социалдык дагы көйгөй болуп саналат. Энергетика дайыма социалдык багыттагы тармак болуп келген. Муну жалпы 85 жылдык узак тарых тастыктап турат. Андан бери көп жылдар аралыгында Кыргызстан калкынын жашоосунда өтө зор өзгөрүүлөр болуп өттү. Азыркы кыргызстандыктарга заманбап илим менен техниканын акыркы жетишкендиктери толук жеткиликтүү. Бир кезде улуу муун өкүлдөрү муну элестете да алган эмес. Биздин билимдүү, өнүккөн элибиз цивилизациялуу өлкөдө жашайт жана анын келечеги кенен. Мында да Кыргызстандын энергетиктеринин зор эмгеги бар. Кыргыз Республикасынын 21-кылымдагы туруктуу жана ишенимдүү өнүгүүсү элдин биримдиги менен өлкө энергетикасын өнүктүрүүдө турат. Тармак кызматкерлерин мааракеси менен куттуктайбыз.